Саламатсыздар уктур кызелим. Мен эмнени кайнаттым? Барыңыздар эле көрүнүп атабы? Бул зыгырдын уругу, семинальна. Демек караңыз, бул семинальнаны мен мондай кылып куюп атам. Бул аябай коюу болуп, сонун болуп калды. Ушунун баарын куюп алдым. Так, дальше көрсөтүп берейин. Эртең менен турганда 2 столовый ложка семинальна аласыңар, зыгырдын уругу. Именно семечкасы, молотый болбойт ожечи. Ошондон аласыңар дагы 150-200 грамм муздак сууга салып, газда 5 минут кайнатасыңар. 5 минут жетет. 5 минут кайнагандан кийин моундай киселге окшогон коюланып чыгып калат. Коюланып чыгып калат дагы, анан ошону күнүнө 50 грамм эле принимать кылабыз бир күндө. Бул деген 2 чоң кашык эле. Бул кимдерге жакшы? Кимде гастрит болсо, кимде хронический запор болсо, анан кимде именно ичте май болсо. Ичте көбүндө эле бардыгында эле примерно бардыгында эле жировой гепатоз и май именно ичинде да, ошолорго. Көбүнчө инсулин резистентностьтарда белден үстү да, семиздикчи. Бирок кимдерге болбойт? Хронический заболеваниясы барларга болбойт. Например, колит болсо, холецистит болсо, панкреатит болсо, анан өттө таш болсо, мочевой пузырьда таш болсо, бул сөзсүз жылдыр берет. Ошон үчүн силерге болбойт. Дагы эскертип айтам. Өттө таш болсо, мочевой пузырьда таш болсо, панкреатит, колит, хронический холециститтери барларга болбойт. Анан семинальнаны каерден алам, каерде сатат деп сурабаңыздар. Базарларда, аптекаларда толтура. Кантип кайнатышты, эмне кылышты бардыгын айттым. Бул ашказан ооругандарга жакшы, себеби ошо гастритти жылмакай кылып, ошо желинип кеткен жерди жаап коет. Запору барларга болот и арыктаганга да жакшы.